Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Иранда мурунку президенти Акбар Хашеми Рафсанджани дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу 3 күндүк аза күтүү башталды. Мусулмандардын талак деген сөздү 3 жолу айтып коюп эле ажырашып кетүү тажрыйбасы Индиянын жогорку сотунда каралууда. Почтальондор баргысы келбеген көчө. Дүйнөдөгү эң тик көчөдө турмуш кандай өтөрү жөнүндө баяндайбыз. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей 82 жашында дүйнө салган өлкөнүн мурунку президенти Акбар Хашеми Рафсанджанини эскерүү кызматынын башында турду. Консервативдүү көз карашты карманган Аятолла өзүнүн көптөн берки либералдуураак досун күрөштө бирге болгон жолдошум деп мүнөздөдү. Жекшемби күнү кечинде көз жумган мурдагы президент менен коштошууга миңдеген тургундар келүүдө. Көңүл ачуучу программа токтотулуп, алып баруучу кабарда айткан. Аятолла Али Акбар Хашеми Рафсанджани 1934-жылы Ирандын түштүк-чыгыш аймагында төрөлгөн. Ал ыйык Кум шаарында өлкөдөгү ислам революциясынын лидери Аятолла Рухолла Хамейни менен теологияны бирге окушкан. Рафсанджани дагы революцияга ири салым кошкон. 1980-88 жылдары орун алган Ирак менен согуштун акыркы жылында Рафсанджани өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башчысы болуп тайындалган. Ал Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясын кабыл алып, эки өлкө ортосундагы согушту токтоткон. Рафсанджани Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей менен өнөктөш болчу. Бирок ал саясий багытын өзгөртүп, реформачыл көз карашты колдоп баштаган. 2005 жылы президенттик ат салышка катышып, Махмуд Ахмединежадка утулуп калган. Андан соң Рафсанджани учурдагы президент Хасан Роуханиге кеңешчи болуп келген. Ондогон жылдар бою Ирандын саясатындагы эң негизги адамдардын бири болгон. 1990 жылдары Аятолла Хаменейнин атаандашы катары саналган. Учурдагы президенттин бийликке келишине дагы көмөк көрсөткөн. Ирандын жогорку лидери көп жылдан бери каршылаш болуп келгенине карабастан көңүл айтты. Ал 59 жылдан бери бирге кызматташып келген өнөктөшүмдү жоготуу мага абдан оор болууда деди. Иранда 3 күн аза күтүү жарыяланды. Аятолла Али Акбар Рафсанджани шейшемби күнү жерге берилет. Аял менен эркектин ажырашуусу көп учурда узакка созулган иш. Бирок Индияда мусулман эркектер 3 жолу талак берип дароо ажырашат. Эми болсо буга чейин мыйзамдуу деп эсептелип келген бул тажрыйба Индиянын жогорку сотунда каралууда. Келиндин өмүрүн өзгөрткөн 3 сөз. Сависта шейхтин күйөөсү телефон чалып, 3 жолу талак деген сөздү айтып, аялы менен ажырашкан. Ал учурда Савистанын боюнда бар болчу. Эми уулу 4 жашка толду. Аны багыш үчүн Сависта ар түрдүү иш кылып келет. Эркектер талак деп 3 жолу айтып койсок эле болгон жоопкерчиликтен кутулабыз деп ойлошот. Бирок алар бул сөздөрдү угуп жаткан адамдын тагдыры кыйрап жатканын ойлошпойт. Эми Индияда 3 талак берүү аркылуу ажырашуу адаты сынга алынууда. Бул жыйынга Индиянын ар бурчунан талактан жабыркаган аялдар чогулууда. Көбү күйөөлөр менен ажырашкандан тышкары балдарын багууга каражаттан дагы айрылган. Алар Индиянын жогорку сотунан бул адатка тыюу салууну суранышууда. Куранда жана Индиянын конституциясында талак деп айтып жоопкерчиликтен качса болбойт. Биз Куранда жазылган укуктарыбызды талап кылабыз. 3 талак берүү биздин диний ишенимибиздин негизинде турат. Диний мыйзамдарга келгенде мунаса табууга жол берилбейт. Индиянын баш мыйзамы жарандардын диний укуктарын камсыздайт. Бирок гендердик теңдикке дагы кепилдик берет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн орустар хакердик программасын иштеткен деген АКШ чалгындоо агенттигинин доматын Россия негизсиз жана кесипкөй эмес деп четке какты. Кремль Дональд Трамптын сөзүн колдонуп, бул айыптоолор Джесс Кемпирди издегенге барабар деди.
Түрк полициясы Конституцияға өзгөртүү киргизүү планын талкуулап жаткан парламенттин сыртында эл менен кагылыша кетти. Алар президент Тайып Эрдогандын бийлигин узартууга жол берчү Конституцияны өзгөртүү пландарына каршы чыгууда. Өзгөртүүгө ылайык өлкөдө президенттик система киргизилет. Голливудтун La La Land аттуу мюзикл тасмасы мыкты музыкалык тасма, мыкты режиссер жана сценарий наамдары баш болгон 7 алтын глобус сыйлыгын алып рекорд койду. Актриса Мерил Стрип алтын глобусын алып жатып, Дональд Трамп майып репортерду шылдыңдаганы орунсуз болгонун айтты. Трамп твиттеринде Голливуд бул актрисаны аша чаап, барктап келет деп жазган. Жаңы Зеландиянын түштүк аралындагы Дүндин шаарындагы Болдвин көчөсү дүйнөдөгү эң тик көчө деп расмий түрдө таанылган. Анын эңкейиши 35% же 19 градусту түзөт. Мындай жантайма көчөгө көтөрүлүү почтальон менен велосипедчилерге кыйын болсо керек. BBC бул көчөнү барып көрүп келди. Буга окшош тик көчөнү эч көрө элек болчумун. Менин атым Дэйв Кал. Данидин шаарынын мэри боломун. Болдвин көчөсүндө көп деле баспайм. Ылдый жактан караганда бул көчө тик көрүнөт, бирок ортосуна жеткенде оор боло баштайт. Менин атым Шерон Хейнман. Бул жерде жашаганыма 26 жыл болду. Бул көчө туристтерди көп тартууда. Бир күнү жаан жаап атканда менин үйүмө 20 чактыдай туристтер жаандан калкаланып туруп калды. Менин атым Брэндон Томпсон. Мен коопсуздук кызматкеримин. Балдвин көчөсүндө чынында көптөр келет. Айрым учурда урунарга жер таппай жүргөн жаштар да келип, тентектик кылышат. Бир жолу 2 адам дөңгөлөгү бар таштанды чакага отуруп алып, алдынан чыккан унаага сүзүлүп бирөөсү каза тапкан. Бул жолдун үстүнөн ылдый велосипед, скейтборд тээп өздөрүн сынагандар көп жолугат. Бул абдан кооптуу. Мен ар дайым эле эң үстүнө чейин жете албайм. Айрыкча күн жааган күндөрү оор болот. Эми спорт. Өткөн демалышта Премьер-лигада оюндар болгон жок, анын ордуна FA кубогундагы командалардын жуптарын аныктаган 3 раунд өттү. Премьер-лиганын дөшасы Ливерпуль өз таласында 4-чү дивизиондогу Плимаус Аргил менен 0-0 тең чыкканы таң калыштуу болду. Башка оюндарда Манчестер Юнайтед, Челси жана Манчестер Сити жеңишке жетти. Бүгүн Цюрихте дүйнөнүн мыкты футболчусу деген ФИФАнын наамы Криштиано Роналдого ыйгарылышы ыктымал. Реал Мадридтин чабуулчусу Лионель Мессиден осунуп, өткөн айда 4-чү жолу алтын топ сыйлыгын алган. Алтын топ сыйлыгына 6 жыл бою катышып келген ФИФА эми өзүнүн сыйлыгын орнотууну чечти. Ага Роналдо, Месси жана Атлетико Мадридтин чабуулчусу Антуан Гризман көрсөтүлгөн. Теннис жылдызы Анди Мөррей демалышта биринчи жолу 29 турнирден турган матчта утулганына карабай, дүйнөлүк биринчи ракетка наамын бекемдеди. Мөррей жекшембиде Катардагы ачык турнирдин финалында Новак Джоковичтен утулуп, бирок рангдардын шартына ылайык өз турумун бекемдеп алды. Британиялык теннисчи быйыл Австралиянын турниринде титулга жетерине ишенип турат. Жаңылыктар соңунда Филиппин өлкөсүндө Рим католик чиркөөсүнүн жүрүшүн көргөндө 1,5 миллион эл чогулган Маниланын көчөлөрүн көрөлү. Бул жүрүшкө көп кылым мурун жасалган, кара Назариялык деп аталган Иса пайгамбардын жыгач айкелин баш калаанын көчөлөрүнөн көтөрүп өтүшөт. Жыл сайын өтчү жөрөлгөнүн катышуучулары ден соолук тилеп, жыгач айкелге колун тийгизип калууга ашыгат. Бардык жерде, бардык элдер ден соолук жана өмүр тилейт эмеспи? Интернетибизге чакыра кетейин, дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободон кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.